Саламатсыздарбы студенттер. Бүгүнкү биздин лабораториялык жумушубуз бул пластинкалуу жылук алмаштыргыч, же болбосо экинчи баш аталышы бар пластинкалуу пастеризатор. Armfield маркасындагы FT75 пластинкалуу жылук алмаштыргыч. Алгач аппараттын түзүлүшү тууралуу айтadigan болсок, аппарат негизги 30га жакын элементтен турат. Аларды биринчиси бул башкаруу панели. Башкаруу панелинде жалпы аппаратты жандыруу баскычы бул жерде турат. Экинчисинде бул болсо жалпы системага токту берүүнүн баскычы жана ошондой эле температуралык көзөмөлдөөчү экранды жандыруу бул жакта турат. Андан сырткары толук системаны кайталаш үчүн overdrive командасы турат. Иреттүүлүгү боюнча келсек, аппаратка сөзсүз түрдө пластинкалуу жылук алмаштыргыч бул жакта турат. 3 секциядан турат: муздатуучу, жылытуучу жана ошондой эле пастерлөөчү секциялардан турат. Муздатуучу секцияга албетте сиздер билгендей муздак суу системага кириш керек. Ал муздак суу деген сырткы суу түтүгү бул жактан айланып келет дагы мынакей бул жактан кирет. Муздак суунун агымын биз бул жактан жөндөйбүз. Жөндөп туруп, ал деген муздак суу пластинкалар аркылуу циркуляция кылат дагы кайра төмөнгө түтүк аркылуу сыртка чыгып турат. Жылытуу жана ысытуу секцияларына ысык сууну берүү үчүн бизге суу мончосу керек. Мынакей суу мончосу, ичинде насосу жана ошондой эле ысыткычы менен кошо турат. Үлгүбүз бул жакта танк бар. Бул жака биздин пастерленүүчү үлгүбүз бул жака түшөт. Аны деген түшүрүүдө биз алгач капакты ачып туруп бул жака төгүп алабыз. Жана ошондой эле үлгү бул пластиналарга берилип атканда насос, перистатикалык насос аркылуу берилет дагы төмөнкү цикл аркылуу пластиналарга кирет. Насосту иштетип атканда насостун ылдамдыгын жөндөö баскычы бул жакта турат. Үлгү келет, жылытуучу пластинага кирет, секцияга кирет, андан соң пастерленүүчү секцияга кирип, натыйжада пастерленген белгилүү температурага жеткен азык үлгүбүз төмөнкү түтүк аркылуу чыгат дагы. Изоляцияланган көйнөкчө аркылуу келип, бул жакта температуралык сенсор турат. Ал сенсор башкаруу панели менен байланышкан. Биз set point берген температураны контролдойт. Эгерде суюктуктун температурасы set point температурага жетишсиз болсо, анда үлгүбүз кайра келип туруп, кайра танкка берилип, кайра циклды башынан кайталанат. Эгерде температурасы set point температурага жетип жана андан жогору болсо, анда автоматты клапан түздөн түз үлгүбүздө болсо, биздин муздатуучу секцияга жөнөтөт. Натыйжада пастерленип жана муздатылган үлгүбүз төмөнкү түтүк аркылуу чыгып, анын чыгып аткан көлөмдүк сарпталуусун биз цилиндрдик стакан же башка идиш аркылуу өлчөп алсак болот.